Аллах субханала тағаланың жалғыздығына, Алланың барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың сүннетімен жашаған сіздерге дайыма Алла тағаланың үзгілтексіз рахматы, мейірімі, хидаяты, нұры бола берсін. Бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Аллах субханала тағала мына ушул күні қылған бардық ибадаттарыбызды қабыл қылсын. Бірінші қойған қадамдар менен қаталарыңызды кечирип, екінші қойған қадамдарыңыздар менен қадыр барқаңыздарды Аллахым өз алдында жоғарылатсын. Урматтуу мұсылман бір туған, бүгін сіздер менен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың бір хадиси бар. Мана ушул хадистин айланасында сөз қылмақчыбыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Умар радиаллаху анху риwayat қылған хадисте мындай деп айтады. Саласун мухликат дейді. Үч нерсе бар дейді. Мына ошол үч нерсе адамдын бардык кылган амалын жокко чыгарып салат дейді. Ва саласун мунжият, үч нерсе бар дейді. Эгер адам баласы ошол нерсени аткарып жүрсө, аны Аллах субханаху ва таала бардык кыяматтын кыйынчылыгынан куткарат дейді. Ва саласун кафарат, үч нерсе бар, дайыма ошону аткарып жүргөн болсок, билип билбеген каталарыбызды жууп жок кылат экен. Васаласун даражат, жана бир үч нерсени дайыма аткарып жүргөн болсок, Аллах субханаху ва таала ошол адамдын кадыр баркын жогорулатат экен. Мына ушул пайгамбарыбыз хадисинде келген ар бирине колдон келишинче токтолуп кетели. Эң биринчи мухликат дейт. Биз эң бир корко турган нерсебиз мына ушул болуш керек да. Кыяматта ар бир адамдын өзүнүн кылган жакшылык иши оң қолынан китеби менен берилет дейт. Мына ошол анан кийин таразага коюлат дейт. Мына ошондуктан бул дүйнөдө эң бир коркконубуз биздин кылган амалыбыз кабыл болбой калышынан коркушубуз керек. Ошон үчүн туура ибадатты аткарганга аракет кылышыбыз керек. Мына ушул үч нерсе бар, жок кыла турган нерселердин эң алгачкысы пайгамбарыбыз айтат: фашуххун мутаа дейт. Өтө эле мындай сараңдык деп айтсак болот. Же бакылдык десек болот. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде мындай деп атат: ла яжтамиу аш-шухху вал иман фи qalbi абдин абадан дейт. Момун мусулмандын жүрөгүндө эч качан сараңдык менен иман чогуу болбойт дейт. Мындайча айтканда, момун адам сараң болбош керек экен да. Сараң болбош керек экен. Демек баягы акча табияттан эле адамга өтө жакшы көрүнгөн нерсе да. Мына ошол нерсени көп жакшы көрүп эле ошону ээрчип, бул жактагы көптөгөн сооптордон калбаш керек деген сөз. Мисалы кээ бирлерге ушунча зекет, ушундай садака бар, зекет бар десең, анан эсептеп туруп эле же ушунча үшүр бар десең, жок деп бергиси келбей калат да. Иман, момун, мусулман болгону менен бирок ошол нерсеге даяр эмес. Ошондон өтө сарандыктан өтө алыс болуш керек. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: шарру ма фир раджили шуххун халиун ва жубнун халиун дейт. Адам баласындагы, эркектеги эң жаман сыпат дейт. Бул анын сараңдыгы жана коркоктугу дейт. Ушул эки нерсе болбош керек дейт эркек адамда деп пайгамбарыбыз айтат. Үчүнчү бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: иттақу зулм фа инна зулма зулумату яумал қияма. Силер башка бирөөгө зулумдук, зомбулук кылгандан сактангыла дейт. Анткени зомбулук кылуу, зулумдук кылуу бул кыяматтын караңгылыгы дейт. Кыяматтын караңгылыгы дейт. Эгер бүгүн бул дүйнөдө бирөөгө зулумдук кылсаң, эртең кыяматта ошонун зыянын көрөсүн дейт. Ошондон башка бирөөгө пайгамбарыбыз башка бир хадисинде келет: эгер сенин пайдаң тийбесе, бирөөгө зыяның тийбесин дейт да. Хадистин уландысында ваттақу шух, сараңдыктан сактангыла дейт. Фа иннаху ахлака ман кана qaблакум. Силерден мурдагы коомдорду дейт. Пайгамбарыбыз айтат: ислам дининен мурдагы коомдорду ушул сараңдык жок кылды дейт аларды дейт. Хамалахум ала ан сафаку димаахум вастахаллу махаримахум. Ошол акчанын, тыйындын аркасынан булар бири-биринин кандарын төгүштү дейт. Мурдагы коомдорду айтып атат. Силер мына ошолорго окшоп калбагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн осиятын айтып атат. Иблис, шайтан Яхья пайгамбарга жолугуп калыптыр. Яхьяга жолукканда Яхья пайгамбар сурайт экен Иблистен: "Эй Иблис" дейт экен, "Эй шайтан, мага айтчы" дейт. "Сен кайсы адамды эң жакшы көрөсүң, кайсы адамды эң жаман көрөсүң" дейт экен. "Ошону айтчы" десе, шайтан айтып атат:
ахаббу аннаси илайя ал-му'мин ал-бахил. Мен ең жақсы көрген адамым бір момын болса, ал өте сараң болса дейді. Ошоны жақсы көремін дейді. Ең жаман көрген адамым біреу фасық болса дағы, ал берешен жомарт болса дейді, ошоны жақсы көремін дейді. Жаман көремін дейді. Ең жаман көремін дейді. Эмне үчүн айтайын дейді? Анткени сараң код кафани бухлуху дейді. Жанагы сараң өзүнүн сараңдыгы менен эле мага ага кыла турган иш калбай калды дейді. Өзүнүн сараңдыгы өзүнө жетиштүү болуп калды дейді. Ошондон ошону жакшы көрөм дейт. Ал эми жанагы бир бузуку болсо дагы, фасык болсо дагы, жомарт болсо, ошонун жүрөгүндөгү чыныгы берген садакасын же зекетин, же кайрымдуулук ишин, же берешендигин Алла Таала кабыл кылып коюп, кийин хидаят берип туура жолго түшүп калышынан мен корком дагы, ошондон ошону жаман көрөм дейт. Яхья, эгер сен Яхья болбогонуңда мен сараңдардын мындай окуяларын сага айтпайт элем деген экен. Ошундай бир неме менен айтып ийдим деп. Ошондон кандай болгон күндө дагы ошол сараңдыктан өтө сактаныш керек. Бул жерде бир аят бар, Аллах субханаху ва таала айтат: "Валлазина якнизуна az-захаба вал-фиддата ва ла юнфикунаха фи сабилилlah фабаширхум би'азабин алим." Ошондой бир адамдар алтындарын, күмүштөрүн Алла Таала үчүн сарптабаса дейт. Мындайча айтканда зекеттерин бербесе дейт. Зекеттин өзүнүн өлчөмү бар, өзүнүн шарты бар, өзүнүн чеги бар. Ошого чекке жеткенден кийин бербесе, бул уже бейбечаралардын, муктаждардын акысы болуп калат. Ошону бербесе, аларга сүйүнчүлөй бер дейт. Катуу тозок менен дейт. Бирок чындыгында биз эгер карап көрө турган болсок, болгону азыркы быйылкы эсеп менен кимде 127 миң акчасы бар болсо, ошол негизги муктаждыгынан ашыкча болсо, ошого бир жыл айланса, аны эч иштетпесе, ошол акчанын 40тан бири же 2,5% бул зекетке берилиш керек. Бир 3 миңден ар жак бер жак болуп калат. 3,5 миң. Демек, эң биринчи мына ушул. Сараңдыктан момун мусулман аябай сактаныш керек. Экинчи, адамдын амалын жок кыла турган нерсе бул хаван муттаба. Хаван муттаба деген сөз адам өзүнүн ичиндеги нафсын, кумарын ээрчүү деген сөз. Шариатка ылайык келбеген бардык нафс жамандыкка, бузукулукка чакырган нерсени ээрчүү дейт. Алла Таала Куранда айтат: "Афараайта ман иттахаза илахаху хава ва адаллаху Аллаху ала илмин ва хатама ала сам'ихи ва qalbihi ва жа'ала ала басари гишава фаман яхдихи мин ба'диллах афала тазаккарун" дейт. Бул аятта мындай деп келет: "Силер көрбөйсүңөр, ушундай бир адамдар бар, алар өздөрүнүн нафсысын өздөрү кудай кылып алды" дейт. Нафс айткан жака, кумары кана турган жака баса берет дейт. Шариатка эч бир төп келбейт дейт. Алар чындыгында адашты дейт. Алла Таала аларды адаштырат. Жана алардын көздөрүнө, жүрөктөрүнө, кулактарына мөөр басылат дейт. Эч бир мындай акыйкатты көрбөйт, акыйкатты укпайт деген сөз. Ислам, акыйкат буларга жабылып калды дейт. Мөөр басылып, эшиктери жабылып калды дейт. Фаман яхдихи мин ба'диллах. Эми аларга ким хидаят берет? Хидаятты негизи бир гана Алла берет. Афала тазаккарун. Ушундай нерсени ойлонбойсуңарбы, эстебейсиңерби дейт. Ошондуктан мына ушул биздин жашообуздагы эң негизги мыйзам бул Куран жана пайгамбардын сүннөтү. А бул жердеги пайгамбар бул айтып аткан нерсе бул шайтандын жолу менен жүргөндөрүн айтып атат. Каалаган нерсесин шариаттан чыгып кылган адамдарды айтып атат. Бул жерде Умар ибн Али ибн Аби Талибтин мындай бир жакшы сөзү бар экен. Бул мындай деп айтат: "Инна ахвафа ма ахафу иттиба'л хава ва тулул амал" дейт. Мен эки нерседен аябай корком дейт. Бул Али ибн Аби Талиб. Биринчиси дейт, ушул адам өзүнүн нафсысын ээрчиген болсо, экинчиси аябай кыялкеч болсо дейт. Өзүнүн кумарын, нафсысын ээрчиген адам ал акыйкатты көрбөй калат дейт. Ал эми аябай кыялкеч адам акыретти унутуп коет дейт. Ала ва инна дуnya qad tarahalat mudbiratan ала ва иннал ахирата qad tarahalat muqbilatan ва ликулли вахидин минха банун. Демек, азыркы дүйнө болуп атат, кыяматтагы болуп атат. Бул дүйнөнүн дагы, акыреттин дагы адамдары бар дейт. Анын да адамдары бар дейт. Ошондо силер акыреттин адамы болгула.
бул дүйнөнүн адамы болбогула. Бүгүн амал кылуу бар, эсеп китеп жок. Ал эми эртең кыяматта эсеп китеп бар, амал жок дейт. Эртең кыяматка барганда намаз окуйын десең окуй албайсың. Зекет берем десең бере албайсың. Бирөөгө жылмаям десең да жылмай албайсың. Ошентип да садака алайын десең жок, эч нерсе жок. Ошондон бүгүн амал кылуу күн. Ошондон адам баласы өзүнүн хавасын ээрчибеш керек, кумарын ээрчибеш керек. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен жашоого аракет кылыш керек. Назиат сүрөсүндө мындай деп айтат: "Ва амма ман хафа мaqama rabbi ва нахан нафса анил хава фа иннал жанната хиял маъва." Чындыгында Аллаху субхана ва тааланын бир даярдап койгон жерин билип, туюп, түшүнүп туруп корккон болсо, тозокто эстеп, өзүнүн нафсысын ушундай хава, кумарлардан, ар кандай нафсы жаманга буйрган нерселерден өзүн тоскон болсо бир адам, фа иннал жанната хиял маъва, ошол адамдын кыяматта баш калкалай турган жери бул бейиш болот дейт. Демек баардык шарият тыйган нерселерден алыс болсок, демек ал адамдын бара турган жери бейиш болот дейт. Бул экинчиси. Үчүнчү, адамдын баардык амалдарын жок кыла турган нерсе бул иъжабул мар'у би нафси. Бир адам өзүнө өзү мокуму канып, өзүнө өзү мактаса, мындайча айтканда, башка бирөөлөргө кемсинтүү менен карап, өзүнү башка бирөөлөрдөн жогору койсо, ушундай мааниде келет. Же болбосо мен андан жакшымын деп мындай жүрөккө ошол нерсе отуруп калса дейт. Бул эң жаман нерсе. Адамдын мухликат дейт пайгамбарыбыз. Мухликат дегени жокко чыгарат. Амалдарың, бардык нерсең жокко чыгат. Ошондон багы шайтандын айткан сөзү ушул болду да. Шайтандын багы Алланын рахматынан алыстаганы, түбөлүк кийин тозокто жашай турганы, бул ана хайрун минху, мен андан жакшымын дегендик үчүн. Адам атаны жаратып ушуга сажда кылгыла дегенде сажда кылбай койду. Мен андан жакшымын, мен оттон жаралгам, ал кайдагы бир топурактан, ылайдан жаралган деп сажда кылбай койгон. Ошондон эч качан мактанбаш керек. Адам өзүнө өзү мокуму канбаш керек. Канча амал кылсак дагы аз, көбүрөөк ибадат кылайын. Канча кайрымдуулук кылсак дагы аз болуп калды, дагы көбүрөөк кылайын деп чын ыхлас менен, ниет менен кылыш керек. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дайыма өзүнүн ушундай бир дуасы бар эле. Я хайюм, я хайю я кайюм би рахматика астагис. Алла дейт экен. Бир гана сенин рахматың менен да гана жардам сураймын. Аслих ли ша'ни кулла, менин бардык ишимди жакшы кылгын, оңдогун, вала такилни иля нафси тарфатайн, мен өзүмдүн нафсимди өзүмө жүктөп койбогун дейт экен да. Эң жаман нерсе ошол дейт да. Бардык нерсе Алладан. Эми эгер Аллахым, башка бир хадисте келет экен, Аллахым сен мени өзүмдүн нафсыма таштап койсоң дейт, ал мени жамандыкка жакын кылып, жакшылыктан алыс кылып коет дейт. Мен бир гана сенден рахматыңдан башка эч нерсеге ишенбейм деп пайгамбар ушундай дуа кылды экен, дуа кылчу экен. Вала такилни иля нафси тарфатайн. Бир көз ирмемде мен өзүмдүн нафсыма таштаба дейт экен да. Юсуф сүрөсүндө келет, Алла Таала айтат: "Инна нафса ла амаратун бис-су". Адамдын нафсы эгер тим койсоң, ал жамандыкка буйрат дейт да. Жамандыкка буйрат дейт. Тим эле койгон эле жамандыкка буйрат дейт. Ошондон бул нафсы тарбиялоо, бул иман менен, дин менен, ислам менен, Куран менен, сүннөт менен болот экен. Бул жанакы адамдын амалын жок кыла турган нерселер. Эми 3 мунжият дейт. Адамды кутулта турган, тозоктон кутулта турган, кабыр азабынан кутулта турган, кыяматта эсеп китептен кутулта турган, бара турган жери бейиш боло турган нерселер көп, бирок ушулардын хадистеги нерселерди гана айталы. Эң биринчиси ал-адлу фил гадаб ва рида. Курсан кубанып турган учуруңда дагы, аябай ачууң келген учурда дагы сен адилеттүү бол дейт. Адилеттүү болуш керек деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтып атат. Алла Таала Куранда айтат: "Я юхаллазина аман куну кавамина лиллахи шуада бил қист". Эй момун мусулмандар дейт. Бул караңыздар, имандуулар дейт. Эй имандуулар, силер дайыма адилеттүү болгула. Вала яжриманнакум шанаану қаумин ала алла та'дилу я'дилу хуа aqrabu lit-taqwa. Башка бирөөлөрдүн силердин ачууңарды келтирсе дагы адилеттүүлүктөн тайбагыла. Адилеттүү болгула. Адилеттүүлүк бул таквачылыкка жакын.
Ваттақуллах, силер дайыма Кудайдан коркула, таква болгула. Инналлаха хабирун бима таамалун. Аллах субхану ва таала бардык кылган нерсеңерден кабары бар дейт. Ар бир кылган ишиңден Алла Тааланын кабары бар дейт. Демек, адилеттүү дайыма болуш керек. Балдардын ортосунда болобу, туугандын ортосунда болобу, үй бүлөдө болобу, жумушта болобу, адилеттүү болуш керек. Экинчи, мынабы адилеттүүлүк кубанып турганда дагы, анан ачуусу келип турган малда дегени, кээде кубанып турганда чындыгында эле адилеттүү болуп кетебиз да. Кубанып сүйүнүп кетебиз, берешем болуп кетебиз кээде. Жакшы нерсе. Бирок ачуу келген малда адамдын өзүн кармаган бул эң чоң нерсе да бул. Эң чоң нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Абу Дарда келди дагы, "Я Расулаллах, Алланын элчиси, биз кантип кутулсак болот?" деди. Кантип кутулабыз деди. Бул кутулабыз дегени, муну башка бир киши дагы башка окуяда сурайт пайгамбарыбыздан, кыяматтын тозогунан, кыяматтын эсеп китебинен кантип кутулабыз дегенде пайгамбарыбыз бир эле сөз айтты. "Ла тагыдап" деди. Сен ачууланба деди. Жанагы киши кайрадан келип сурады. Пайгамбар экинчи жолу сен ачууланба деди. Үчүнчү жолу келип сураганда дагы сен ачууланба деди. Ачууланганда көп адам жаман иштерге барып калышы мүмкүн экен. Дагы бир киши келди дагы, "Алланын элчиси" деди пайгамбарыбыздан, "Эң катуу нерсе эмне?" деди. Десе, "Эң катуу нерсе Алланын карына калуу" деди пайгамбарыбыз. Ошол Алланын карынан кантип кутулабыз дегенде пайгамбарыбыз ага да айтты, "Сен ачууланба" деди. Сен ачууланбагын, ошол нерседен кутуласың деди. Ошондо мусулман дайыма шайтанга алдырбашыбыз керек. Ачуу келгенде пайгамбардын өзүнүн көрсөтмөсү бар. Даратала кал дейт. Туруп турсаң отуруп кал дейт. Отурсаң отурганда да басыл болса жатып кал дейт. Болбосо ишке чыгып кет. Ушундай баары бир эмне кылыш керек экен? Ошо кызуу кандуулукту жок кыла турган бул иман болот. Иманыбыз бекем болуш керек. Экинчиси ал-касду фил факр вал гина. Жакшы адамга пайдасы бере турган нерсе, дайыма колуңда барбы, жокпу, кембагалсыңбы, байысыңбы, орто жолду карма дейт. Үй бүлөңө сарптаганда, башка кайрымдуулук иш, кандай иш болбосун, сен дайыма ортолукту карма дейт. Орто бол. Көп эле чачып да салба, мына бул жерде аятта айтып атат: "Валлазина иза вала таджал ядака магълулатан ила унуқик вала табсута кулал баст фатақуда малума махсура" дейт. Сен бул жерде айтып атканы көп эле сараң болуп, бакыл болуп карманбагын, көп эле колум ачык деп чачпагын, экөөнүн ортосу болгун. Көп эле чачы берсең дагы эртең жок нерсең жок болуп отуруп каласың дейт. Башка бир аятта Алла Таала айтат: "Валлазина анфaqu", ушундай бир адамдар, алар сарптагандар кайрымдуулук кылып, "Лам юсрифу", алар ысырап кылбайт. "Валам яктуру", көп эле сараңдык, бакылдык да кылбайт. "Ва кана байна залика qawama", ушул сарптоодо орто жолду карманат дейт. Ошондон ошо орто жолду кармануу бул эң жакшы. Эч качан исрапкерчиликке дагы барбашыбыз керек, көп эле сараңдык дагы кылбашыбыз керек. Бул ошол шариятыбыздагы ушу үй бүлөгө сарптаганда деле, башка жака сарптаганда деле ушундай бир жолду кармануу. Үчүнчүсү хошятуллахи фис-сирри вал алания. Алладан коркуу дейт. Дайыма Алладан коркуп жүрүү. Ал ички дүйнөдө дагы, сыртта дагы дейт. Адамдардын ортосунда болосуңбу, жалгыз болсоң дагы. Ички дүйнөңдө дагы, жүрөгүңдө дагы, ки сырткы көрүнүшүңдө дагы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде мындай деп айтат: "Ма мин абдин муъминин", кайсы бир момун мусулмандын көзүнөн дейт, бир чымындын көзүнчөлүк жаш чыгып кетсе дейт. Чымындын башы чалык дейт. Жаш чыгып кетсе, ошол жашы чыгып бир денесине тийсе, Аллах субхану ва таала ошол адамга тозокту харам кылат дейт. Ал адам немеш кирбейт дейт. Караңыздар, Алланы эстеп, көзүнөн жаш чыгып кетсе дейт. Ошол жашы агып кетсе дейт. Кичинекей жаш болсо дагы деп атат бул. Чымындын башындай жаш болсо дагы макул дейт. Мана ошол көзүнөн чыгып терине тийген болсо, ошол адамга Аллах субхану ва таала не кылат? Тозокту харам кылат дейт. Ал адам тозокко кирбейт. Башка бир хадисте: "Изахшаарра qalbu mu'min min khashyatillah", Алланы эстеп туруп, адамдын денеси бир титиреп кетсе дейт. "Тахатат анху хатаяху кама ятахатта мин шажар варакия",
дарактан жалбырактар күбөлүп түшкөндөй анын дагы ката кылган иштери, күнөөлөрү кечирилет дейт. Бул качан? Ким Алланы эстеп атып, анын тозогун эстеп, анын бейишин эстеп, эсеп китебин эстеп, адамдын жүрөгү титиресе дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Раайту раджулан мин уммати кад хава фин-нар." Мен өзүмдүн үммөтүмдөн болгон бир үммөттү көрдүм. Ал тозокко түшүп атат дейт. Тозокко түшкөнү калганда фажаатху даматуху аллати бака мин хашиятилlah. Бул дүйнөдө Алланы эстеп, ыйлагандыгы үчүн ошол көз жашы келди дагы, ошол тозоктон куткарды дейт. Бул Куранда да бар, намазда да бар, бардыгында ошол бар. Окуган Кураны, түндө окуган тахажжуд намазы, кылган садакасы куткарып калды деп ушул бул узун бир хадистин ортосундагы бир хадис. Ошондон ар бир ишти шариятыбыз буйруган ишти кылганда эң негизгиси чын ихлас менен, ниет менен кылышыбыз керек. Болду, Алла үчүн. Бирөө көрдү, бирөө укту, ал керек эмес. Кафарат адамдын бул дүйнөдө кылган айыбын жашыра турган нерсе. Алла Таала кыяматта жашырып коет экен. Эң биринчиси интизару сала ба'да сала. Намаздан бир намаздан экинчи намазга чейин намазды күтүү дейт. Мана ошол кафарат болот экен. Бул өзү негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушул хадисинде келет. Ушул хадисте айтып койгон, пайгамбар айтат: "Ала адуллукум ала ма ямхаллаху бил хатая ва ярфа бихи даражат." Сахабаларга айтып атат: "Силерге Алла Таала ката кылган ишиңерди кече турган, даражаңарды көтөрө турган нерсени айтайынбы?" дегенде ушул хадисте келип атат: "Эң биринчиси исбагул вудуи алал макарих." Даратты толук алуу деген сөз. Бардык шарттары менен даратты толук алуу. Ва касратул хута илал масажид. Мечитке көп-көп басып баруу. Ва интизару сала ба'да сала. Жана намаздан кийин намазды күтүү дейт. Мына ушул иштерди аткарып жүргөн болсок, бул адамдын даражасын дагы көтөрөт экен. Анын кылган ката иштерин дагы Аллах субханаху ва таала кечирет экен. Кийинки даражаны көтөрө турган дагы жакшы бир амалдар, акыркысы бунун эң биринчиси ит'амут таам дейт. Дайыма тамак берүү дейт. Ва ифшаус салам, саламды жайылтуу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва салату бил-лейли ва насу ниям, түн ичинде эл уктаганда намаз окуу. Ушул адамдын кадыр баркын Алланын алдында көтөрөт. Тамак берүү, тахажжуд намазын окуу, саламды жайылтуу. Ушул үч нерсе. Бизден көп беле бир немени талап кылбайт. Айша энебиз айтат: "Ла тазалу малаикату тусалли ала ар-раджули мадамат маидатуху мавдуа." Бул Айша энебиз айткан хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Бир адамдын дастаркону жыйналып, салынып жыйналганга чейин ошол жерге периштелер тынымсыз салаваттарды айтып турат" дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ким бир мусулманга тамак берип тойгосо, суу берип чаңкаганын кетирсе, ба'адаллаху минан-нар сабахана" дейт. Аллах субханаху ва таала ошол адам менен, тамак, суу берген адам менен тозоктун ортосун бир чуңкур алыстатат дейт. Ошол бир чуңкурдун алыстыгы, аралыгы канча десе, 100 жылдык жол дейт. 100 жылдык. Эми 700 жылдык болот. Мындайча айтканда, ушундай жакшы бир ишти кылган момун мусулмандарга алардын жүзү тозокту көрбөйт деген маани. Ал бейишке барат деген маани. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушул бүгүн айтылган хадисинен амал кылганга аракет кылалы. Ошол амал кылганыбыз үчүн Аллахым кабыл кылып, баарыбызды ошонун аркасынан бейишке киргизүүнү насип кылган болсун.